Тажикстанга жашыруун бир нерселерди ташыган кыргыз жарандарга айтып коеюн. Мындан кийин алдымдан чыксаңар мен силерди аяп койбоймун. Эскертүү болсун. Мен Баткенде жакында ит тажиктер атып кеткен баланын бир тууган акесимин. Эми мен иним үчүн бардык нерсеге даярмын. Дагы бир жолу тажиктер ушундай иш кыла турган болушса, менден жакшылык күтпөй эле коюшсун деп жазган Facebook колдонуучу m.a деген жаран. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыздар, мына минтип катталып коюңуздар. Каракол шаарынын борборунда жайгашкан Тагай би атындагы сейил багында ичимдик ичип олтурган жана мас абалында уктап жаткан жарандарды жолуктурууга болот. Мындай көрүнүш шаардыктардын наразычылыгын жаратып жатканын Турмуш басылмасы жазып чыкты. Шаар тургуну Айгерим Абдрахманова төмөнкүлөргө токтолду. Бул эс алуу багынан мас абалда жаткандарды күндө көрүүгө болот. Жанынан өткөндөн коркосуң, топтолуп алып алкоголь ичимдиктерин ичип олтурушкан болот же мас абалында уктап жатышкан болот. Аталган сейил баг шаардын так ортосунда жайгашкан. Элдин каттамы көп. Күч органдары, мэрия, тазалык муниципалдык ишканасы көзөмөлдөп койсо жакшы болмок, деди ал. Бир күн мурун 27-жылда аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда жогорку кеңештин депутаттарын кабыл алуунун айрым деталдары белгилүү болду. Депутаттардын айтымында бул салтка айланган кабыл алуу мамлекет башчысы парламенттин кийинки чакырылышынын аягында жасаган ишине ыраазычылыктын белгиси катары уюштурат. Бул салт Аскар Акаевдин тушунда киргизилген. Иш-чарага депутаттардан тышкары спикер жана албетте Садыр Жапаровдун өзү, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, президенттик аппараттын кызматкерлери катышты. Мамлекет башчысы, спикер, фракция лидерлери жана жогорку кеңештин аксакалдары сөз сүйлөштү. Бирок эч кимге чапанжак калпак кийгизген эмес жана эч кимге ыраазычылык кат тапшырылган жок. Кабыл алуу достук маанайда өттү, деди эл өкүлдөрүнүн бири. Кактус медиа чогулгандарга кандай тамактар тартылганын билдирди. Столдордо эт таамдары, салаттын бир нече түрлөрү, борсок болгон. Бир нечесине вегетариандык шорпо, экинчисине балык менен бир аз жашылчалар кошулган. Кечки тамак 5 бармак менен аяктады. Билбей эле баратасыз? Жок. Эмне маселе караганын билбейсиз? Жок, барайлычы, анан келгенде айтабыз да. Эмне маселе экенин. Алдын ала айтпай эле чакырды, жөн эле келгиле деди. Ооба. Депутаттар барса болобу ошен? Билбедик. Эмнеге билбей эле баратасыздар? Эмнеге чакырдыңыз? Сиз айтып барасызбы? Эмнеге чакырганын билесиздерби? Негизи барган туура эле ушу президентке депутаттардын. Кыргызда айтып коет, чакырган жерге бар, чакырбаса барма депчи. Салмасызбы? Эмне жолугуш болуп атат? Азыр. Кандай дейсиз? Эмне маселе каралганын билесизби? Вице спикер катары билсеңиз керек. Эмне маселе боюнча? Кандай дейсиз? Эмне чакырды? Жооп берип койбойсузбу эми вице спикер катары? Билбейсизби эмне маселе боюнча? Шайлоо боюнча. 2 жума мурун эле талкууладыңыздар эле. Кайра президентке бара бересиздер. Эми шайлоону талкуулап атабыз да, ал жергенде ойногону барган. Президент чайга чакырыптыр дейт го, туурабы ушул? Билбейм, чай берсе берет да. Чайга чакырыптыр дейт го сизге. Чайга чакырып атат. Эмне болот экен? Эмнеге чайга чакырып? Жөн эле баягы бүткөндөн кийин 5 жылдык мөөнөт, 6 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин президент бардык президент ушундай тамак берет. Ыраазычылык. Ал закон, макон эске байлабакла. Бүттү. Демек ыраазычылык иретинде чайга чакырып. Ооба. Жок, бүгүн тиги шайлоо боюнча законду өткөрүштү конференция ошон үчүн. Шайлоо ошон үчүн сүйлөп атабы? Жана тамашалап атат. Эмне маселе каралат? Кандай дейсиз? Маселе талкуулайбыз, мамлекеттик маселелер. Мамлекеттин кайсы айтканда, кайсы маселе? Депутаттар менен жолугушуп болот экен дедиң, ошо жолугушууга кетти. Эмне маселе боюнча? Барганда билебиз.
негизи туурабы ушул депутаттардын президенттин алдына кайра бара бериши? Почему туура эмес? Кээ бир маселелер болгондо барып чогуу обсуждать этип бир чечимге келгенге жаман эмес, жакшы эле. Ушул негизинен биринчи баягы бир бөлүгү секретный, экинчиси негизи эле Кыргызстандын ичинде болуп аткан социалдык абал боюнча, үчүнчүсү менин оюмча шайлоо мыйзамы боюнча баягы жарымынан көбүн чечтик, бир 10-15-20% спорный талаш тартыш болуп атат, ошонун аягына чыгарабыз го. Мыйзам чыгаруу органы сиздерсиздер. Эгер ушундай талаштуу болсо, сунуштап аткан президент болуп атат. Президент өзү келиш керек эле да депутаттарга, туурабы? Бул резиденцияда ушундай эле актовый зал бар. Ошол жерде ушул сессия дайы болуп эле сөз болгон. Буга чейин мурда деле ушундай болуп келген. Эмнеге жеке унааңыздар менен барганга чектөө коюп, автобус менен алып кетип атат баарыңыздар? Эми менин оюмча ал резиденция бир жанагыдай охраняемый зона. Ошого баары чогуу болуп 120 машина тизилип баргандан бир 4 автобус барган ыңгайлуураак болот да. Болгону ошол эле. Биз эртең сессия бүткөндөн кийин августта кетебиз тарап. Ошонун алдында баягы мындай сый үстүндө тарап коштошуп дегендей мааниде да. Бир жыл сайын сессиянын жылын бүткөндө сөз түрдө президент бизди өзүнүн сый тамагына чакырат. Бул илгертен бери болуп келген традиция. Каких обсуждений не будет законопроекта? Никаких обсуждений не будет.